Саламатсыздар бар. Менин жолдошум 3 жыл мурун Россияга иштегени кетип, ошол жактан башка бир үйлөнүп алыптыр. Эми күнөөмдү сотко берсем болобу? Ушул тууралуу юристтерден жооп алгым келет. Саламатсызбы жаран. Учурда эгер жолдошуңуз Россияга иштеп кетип, башка адам менен жашап жаткан болсо, тактачу эки маселе бар. Биринчи маселе, учурда жолдошуңуз сиз менен факты түрүндө жашап жаткан мамилесин токтотуп туруп, экинчи жубайына баш кошуп алган болсо, бул жарандык мамиле болуп эсептелинет. Ал эми учурда жолдошуңуз сиз менен да жашап жатып, сиз менен мамилени токтотпой, экинчи учурда кайра эле экинчи жубайы менен дагы чогуу жашап, экөөңүздөр менен тең бир чарбаны жүргүзүп жаткан болсо, бул кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болуп эсептелинет. Эми биринчи эле маселеге айта турган болсок, эгер жарандык мамиле боюнча айта турган болсок, жарандык мамиледе Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 2-беренесинде көрсөтүлгөн ар бир жаран өзүнүн укуктарын жүзөгө ашырууда эркин деп эсептелинет. Бул учурда силерге жарандык мамиледе ар бир адам өзүнө жубай тандоодо жана жолдош тандоодо эркин болот. Бул учурда сиз жолдошуңуздун башка адамга үйлөнүүгө каршы сотко добуш менен кайрыла албайсыз. Себеби жогорудагы берене көрсөтүлгөндөй эле ар бир адам эркин өзүнүн укугун жүзөгө ашыра алат. Бул бир. Эгерде жолдошуңуздар экөөңүздөрдүн ортоңуздарда жаш жетпеген балдар болсо, ошол эле учурда жолдошуңуздар сиздер менен чогуу жашабастан башка жубай менен жашап жаткан болсо, сиз анда өзүңүздүн укугуңузду коргоо үчүн жана жаш жетпеген балдардын укугун коргоо үчүн сотко арыз менен кайрылсаңыз болот. Себеби Кыргыз Республикасынын 85-беренесинин негизинде ар бир ата эне өзүнүн жашы жете элек балдарын багууга милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Жана бул эле учурда бул менен эле катар алименттин өлчөмү боюнча көп суроолор пайда болот. Өндүрүлүүчү алименттин өлчөмү бул ортоңуздарда балдардын санына жараша болот. Эгерде ортоңуздарда бир бала болсо, анда жолдошуңуздун же кайсы бир алимент төлөөчүнүн айлык акысынын же башка бир кирешелеринин 4/1 бөлүгү чегерилет. Эгерде ортоңуздарда 2 бала болсо, алименттин өлчөмү кирешелердин 3/1 бөлүгү чегерилет. А эгер ортоңуздарда 3 бала же андан көп бала болуп турган болсо, анда тапкан айлык акынын жана башка кирешелердин 2/1 бөлүгү, башкача айтканда жарымы чегерилет.